Мен Гражданский правовой эме боюнчачы, договор боюнча. Тиги Россиянын гражданы, азыр ошо ГПХ боюнча көп тааныштар, туугандар ушунда договор түзгөнгө суранып атышат да. А Россиянын гражданы мисалы, ал өзү официально бир жерде иштейт, 100 000 айлык алат. Ошондой ГПХ иностранный граждан менен канча адамга чейин мисалы трудовой договор түзө алат. Количествосы какой-то бар да, ошону кандай каяка маани бериш керек. Тиги адамга түзүп атканда ал услуга тебе оказывать, и ты будешь платить им деньги. А өзүң зарплатада иштесең, анан тиякада сапа эриш керек да, ошолордундай айтып койсоңор түшүнүрүп. Бек тууган мындай да, гражданин Россия официально иштейби, иштебейби, ага кандайдыр бир ИП, ЧИП ачылганбы, ишкана ачылганбы, ал не имеет значения. Закондо жазылган любой физический лицо, вот, например, мен бир жерде иштейм да, туура айтамбы? Бирок мен мисалы үчүн үйүмдү уборка кылганга бир иностранный гражданин менен договор түздүм. То есть это не возбраняется, потому что российский гражданин бул жерде налогту төлөбөйт. Налогту ошореки иностранный гражданин договор түзгөн өзү төлөйт. Түшүндүңүздөрбү? Так что бир жерде не возбраняется. Анан жанагы сурооңуз бир кишиге канча кишини оформить этсе болот. Конечно, ал жерде деле закондо жазылган эмес. Бир кишиге мисалы үчүн 4 киши, 5 киши оформить этилсин депчи. А так вообще желательно көп, өтө көп, 10 киши, 15-20 кишини бир кишиге оформить этпеш керек. Желательно. 3-4 киши болсо болот. Андан ашылбаш керек. 3 киши, 4 киши, да, ошолекинен ашыбаган. Подозрение вызывать это эртең мыйзам чыгарышат барчы дагы ушул. Правовой боюнча. Лазарек барган академия. Оода мисалы керектилер эме тууган урук ба тааныштар суранып берет экен да, эми сенки бар эме кыл депчи түзүп турган жумуштан иштеген жерден бербей атат деп жанагы регистрацияларды продление кылыш керек. Анан тиги өзү иштейт эми официально. Мен таанышым суранды да. Анан тиги эмеде да ошо доход да болуш керек да, тиги Россияга 3-4 оформить этсең, тилерге сен минимум 20 000 айлык берем деп жаздың договорда. Анан өзүңдө официально доходуң жок, анан кайсы акчаң менен тигилерге расплачивайся, типа тебе же оказывают услугу. Ошолордо совпадение болуш керек да. Жок эми бек логически ооба, логически түшүндүрдүңүз, туура эле, бирок ал жерде мисалы үчүн сиздин үйүңүзгө келип сенин доходуң канча деп эч ким сурабайт. Гражданский правовой договор түзгөндөчү. Эми азыр адамдарды билесиз. Официальный иштегени бар, официальный эмес иштегени бар, фрилансер дегендер чыкты, мисалы үчүн да. Чет мамлекеттен, мисалы үчүн үйүнө отуруп алып чет мамлекеттеги организацияларга иштеген кишилер бар. Так что бир жерде эч ким келип сен доходуңду сурап, анан доходуңа жараша там кишини кой деген договор түз деген закон жок. Түшүнүңүзбү? Бир жерде Россия Федерациясынын гражданына мындай договор түзгөндө коркунуч деле жок да, мындайча айткандачы. Единственный коркунуч ушу эгерде постоянный работа болуп калса, ошолеки миграционный налоговый ушул жерде жок, буреки деген постоянно иштейт экен ишканада. А так бурекини гражданско правовой менен оформить этип коюп тур деп гана штраф салбаса, башка убакытта штраф сала албайт. Налогтон качыш. Налогтон качыш үчүн жасап коюптур депчи. Анан экинчи тарабы бар. Ушу гражданско правовой договорду көп эле кишилер түзүп атат. Бул жакшы эми выходтан чыккан бир жолу. Бирок ошолеки кишилер Кыргызстанга кетип атканда обязательно ошолеки жана гражданско правовой договор бүттү деп дагы кайра уведомление жиберип коюш керек. Обязательно. Эгерде ошолеки баягы уведомление жибербей калса, ал до сих пор ошол жакта оформленный болуп бойдон калып калат. Самозанятыйды ачканда Кыргызстанга кетип атканда обязательно жаап кетишиңер керек. Потому что сиздер Кыргызстанга кетип каласыздар, 1 жыл жүрөсүздөрбү, 6 ай жүрөсүздөрбү, а самозанятыйды жаппай кетсеңиздер, ал жерге налог чогулуп калат. Эртең анан келгенде штраф салынат, налог төлөгөн жок деп. Ошондуктан ушу ачканга жараша жапканды дагы унутпаңыздар. Нурламайга да кошумчалап айтып коеюн, ал ГПХ түзүп берип атпайбызбы бир паспортко депчи. Анан биз
неме объявлениялар чыга баштаптыр уже жанагы өзүбүз эш паспорт таап түзүп коебуз дегендер экен. Андай нерселер биздин кээ бир кыздарга жагат экен да. Өзүлөр эш паспорт таап алып өзүлөр түзүп коебуз дегенде чыгат. Анан ошондойлорго желательно түздүрбөгүлө деп айтат элем. Себеби мына айтып атпадыбы? Сүрөттө көп болсо бир адамга оформление. Анан жанагы вопростор болушу мүмкүн да. Себеби сен иностранецти нанимаешь, а он кто он, может там террорист, мага ха деген вопросту бергенге учургандардын акысы бар негизичи, мыйзам боюнча. Ошон үчүн биз эмне үчүн кылып атабыз? Фальшивый болбош үчүн да максат. Адам өзү участвовать этиш керек да ошол документтин түзүлүшүндө, оформлениесинде адам деки иммигрант биздин неме боюнча өзү участвовать этиш керек, өзү уведомление жөнөтүш керек, өзү бир адамды таап келип ошол менен келишим түзүш керек. Бирок сен мага түзүп бер депчи. Ошого нерселерге аралашсаңар, силердин документиңер таза болот да. Анан жанагы интернеттен, WhatsApp'тан чыгып, ой бизге чал, бизге акчаны бер, биз бүтүрө коебуз дегендерге мен кеңеш берет элем. Мына ишенбеңиздер. ГПХ это выход из ситуации только в том случае, эгер сиздерде там чындап эле бир ишиңерде баягындай иш болсо, неофициальный иш болсо. Анан даже официальный иштеп туруп анан трудовой договорду ала албай атып деле эреккенден аны сурабастан бияктан ГПХ жасап койгондо эле болбойт. Ошо иштеген жериңерден адвокаттарга барып айткыла. Ой бергиле мага. Беришиңерге милдеттүүсүңөр. Болсо силерге штраф болот 800 000, мага да штраф болот. Мени депортация кылат. Ушундай түшүндүрүү иштерин мындай айтып жүрүшүбүз керек болгондор. Мирлан байка жанагы айтып аткан сөзүңүздү бүтүрүп койсоңуз, баягы сөз сурадыңыз. Анан кийин мен ойлойм, эгер сол жок. Азыр мындай темадан сырткарыраак болуп калды. 2022 жылы Россия Федерациясында закон, баягы закон бар өзүчө, наркотический жана психотропный веществолордун списогу дегенчи, атайын список бар да. Ошол жерде насвай дагы как психотропный вещество катары киргизилген да. Жакында эле ушул случай болду. Биздин таксисттерди гай токтотуп кеткен дагы, анан эчтеке бузбай эле жакшынакай келаткан таксист токтотуп кеткен да, анан насвайың барбы дептир да. Гай. Анан кыргыз баягы аябай мен биз берешенербиз го ушулекинде, жүрөгүбүз аябай ачык. Анан ой бар деп эле тиги насвай берет экен да. Шак эле ошол жерден психотропный вещество пайдаланат деп оформить этип коюптур дегенечи. Анан ошондуктан ушулеки насвай боюнча дагы айтарым, эгерде сиздер водитель болсоңуздар, вообще желательно насвайды көргөзбөй же болбосо пайдаланганыңыздарды ачык айтпаңыздар да. Бул пайдаланбагыла. Баягы тыюу салынган веществолордун катарына киргизилген. Эгерде насвай менен кармаса дагы сиздерге штраф салып, андан кийинки депортация болуп кетип атышат. Баланы депортация кылып ийди. Психотропный вещество пайдаланат деп. Так что ошо туугандарга ошол экенин айтып коеюн дедим эле да. Жакшы кеңеш болду. Мен айтат кеңеш берет элем, насвай боюнча чындап эле бул нерсени биз жанагы таблеткалар бар го, наркотический, көргөндөр, кинодон көргөндөр, эми чекпесеңер, ичпесеңер деп ойлойм, бирок бар ошолордун катарына эле кирип калды бул насвай. Ошондой эле ошолор менен бирдей болуп калды. Бул өтө Дубайда канча жаман неме кылат. Башка закон, башка мамлекеттерде өтө катуу ушу психотропный веществолорго мындай мыйзам чаралар, жазалар колдонулат да. Өтө катуу жазалар колдонулат. Мына ошол өтө катуу жазалар колдонгон психотропный веществолор арасында биздин кадимки эле чоң аталарыбыз эле чегип жүргөн ошо насвайда кирип калды да. Айрыкча шахтерлор, Ташкөмүр жактарда себеби шахтага түшкөндө взрывоопасный го. Ошого анын бар эле насвай чегишкен экен шахтерлорчу. Ошондон бул нерсе тарапка аябай неме болуп кеткен экен. Ошол урматтуу мекендештер, суроо барбы? Кимде суроо бар? Кнопканы басыңыздар. Суроолор бар. Менен да көп мемелер сурап эме кылышат да. Тиги Кыргызстанга мисалы 2 жумага эмеге барышат да, эс алуугачы. Анан кайра келгенде кайра 3 айга койбой эле жанагы трудовой договор бар да, ошол бүткөнгө чейин 6-7 ай болсо сразу ошо трудовой договор бүткөнгө чейин кайра регистрация койчулат да, жаңы миграционный мен кайра келгендеги. Ооба. Ишиңизден гана неме справка аласыз, что до сих пор работает деген. Ошол справканы баягы трудовой договор, тиги гражданский правовой договор да. Гражданский правовой, анда кайра эле узарта берет. Чага коюп, кайра эме кылып отуруп эле сразу до окончания трудового договора можно сразу кылсылат ошондо. Сразу 9 айга.
дагы бир эме могу көп биздин мекендештер көп билбейт, түшүнбөйт экен да. Могу 90-180 деген закон боюнча мен да 2-3 күн эле окудум. Мен да өзүм да түшүнгөнүмдү текшерип алган элем, заодно туура эле түшүндүмбү. Ошол жөнүндө мындай жакшылап түшүндүрүп коесузбу? 90-180 закон боюнча ошондо көп нарушение кылып атышат да. Анан баардык эле бирөөнө төрөнгө баардык эле кирип чыгып жатат, мындай деп атышат. Ошону жактап түшүндүрүп койсоңуз жакшы болот эле мекендештерге. Жанагы айткандай, бул Россия Федерациясынын 90-180 деген визаран деген система бар. Бул да визаран деген системада ошол эки иностранный гражданин имеет право находиться на территории Российской Федерации 90 суток. 90 күн бул үзгүлтүгү менен даже. Вот, например, сиз кирдиңиз, там 1 ай жүрдүңүз, кайра чыгып кеттиңиз, кайра кирдиңиз, например, да. Дагы 1 ай жүрдүңүз. Ошол экинин баардыгы кошулат. 90 күн прям үзгүлтүк болуп, анан мен тигиреке кирип чыксам кайра 90 күн эсептелбейт. Прям ошо кирдиңиз, ошондон баштап эсептелинет 90 күнчү. Ошол 90 күндүн ичинде ошол эки иностранный гражданин жана айткандай бир жолу трудовой договор оформить этсе, бул уже 90 күн ошол трудовой договор оформить эткен күндөн баштап, мындайча айтканда кайра жаңыланат деген сөз да. Анан жанагы мындан мурунку биздин угуучубуз суроо бербеди. Мен ошо мурун вообще трудовой договор жазган жок элем депчи. Именно ушул эки чоң кыз ошол 90-180ге попал болгон да. 90 күн жүргөн, регистрация кылган, бирок трудовой договор жазаткан эмес. Ошонун себебинен черный списокко түшүп кетти. Ошондуктан 90 күн жүрдүңүздөрбү без трудовой договор, анда границадан чыгып кетишиңиз керек дагы, Россиянын территориясынан сырткары дагы 90 күн сырткары болуп, андан кийин кайра киришиңиз керек. Эгерде сиз ошо 90 күндөн ашык жүрүп алсаңыз, сиз 3 жылга черный списокко түшөсүз автоматически. Анан бул мыйзам азыр так иштебей атат. Баардыгын эле бирден карап отуруп счетчиктарына мынча деп деген болбойт. Ал иштебей атат деген себеп эмес. Мисалы үчүн жанагы кыргыздар келип атпайбы? Келип анан официально трудовой договор кылбаса да сатып алып атат го трудовой договордучу. Базадан чыгат деп атпайбы? Буреке трудовой договор базадан чыгат, 1 ай болсо да базада туруп калып атат да. Ошондуктан булар массовый киргизе элек да баардыгынчы. Түшүндүңбү? Эгерде ошо 3 айдын ичинде бир жолу трудовой договор жазап койсоң, бул жанагы 90-180ге попал болбой калат экенсиң. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан ошо жана 3 айга биз регистрация кылганда жана антип жыргап жүрүп албай, обязательно бир трудовой договор жазап коюшубуз керек да. Всё. Ошо менен 90-180ге сиздер попал болбой каласыздар. Мынакей. Жакшы кеңеш болду. Туура вот ошол хотя бы ошондой жасатып коюш керек анан да договорду. Хотя бы гражданский правовой договор түзүп коюш керек. 3 ай. Анан могу жанагы жогоруда айтпадымбы? 3 ай. Не обязательно 3 айдын акырына чейин күтүп, бизде кыргыздардын эң жаман ушул эки немеси ушул да. Мен 3 айым бар, ушу 27-күнү, 28-күнү баштабаш керек да. Хотя бы 2 айдан кийин эле, 2 ай болдубу мына регистрацияң. Всё, трудовой договор жазап, узартып ташта. Чтобы кийин ушундай проблемалар болбош үчүн да. Бир күн дагы регистрацияң срогу бүтсө, Россиянын территориясында жүргөнгө болбойт. Ал уже жанагы 18 статьяга подпадать этет да, регистрация жазатпай жүрдү депчи. 2 күн, 1 күн болгондор депорт болуп кетип атат. Хорошо. Көпчүлүктөр ошондой алданып атат да. Сиз өзүңүз менен да айтып койсоңуз, мен билгендерим, тааныштарым айттым, анан кече жакында эле прям менин көзүмчө регистрациясы базадан чыкпай, макча берип чыгып келди, нары айланып машинасында. Мындайлар көп экен да, регистрация жасагандарчы 9 ай продлениясы бүтүп атат. Трудовой договору жок, кайра эле 3 айга продление кылып беребиз. Базада болот, нормально болот. Даже өзүм жактымдай жердеш, даже кошуналар алдап коюп атат экен. Чыгат нормально деп, мен айттым, андай нерсе жок. На основании трудового договора 3 айга канча болсо дагы 9 айын туткандан кийин только чыкпасаң мемеге границадан, только на основании трудового договора болот кийинки регистрацияң
десем жок, айтты 3 айга болот экен, аяк деп кылдырышат. Текшергенде чыкпайт. Андан кийин жанагындай выдворенияга башкага илешип, көп статьялар илешип калат да. Ошону сиз дагы мындай юристсиз, өзүңүз менен айтып койсоңуз, закондо жок нерсени тигилер обещает, что бардыгы болот, нормально болот, база болот депчи. Ошолорго аябай көп алданып атат. Ошол жөнүндө жакшылап айтып койсоңуз, баарына жетсин деген ой. Мындан мурунку дагы көрсөтүүлөрдө дагы ушундай түп эфирлерде дагы мен кайталап келгенмин. Баягы повторение мать учения дегендей. Дагы бир жолу кайталайм. Бул 3 айлык регистрация вообще-то киргенде бир эле жолу жасалат. Болду. Андан башка киши же башка организация дагы 3 айга жасайм десе, бул туура эмес. Вообще бул незаконный. Регистрацияны мына 3 айлык регистрация кылдыңыз, келдиңиз. 1 ай сизге регистрациясы жок жүргөнгө уруксат. 1 айдын ичинде сиз 3 айлык регистрация жасадыңыз. Андан кийинки регистрация обязательно трудовой договордун негизинде гана 9 айга узартылат. Эгерде ошо 9 айлык регистрациясында срогу бүтүп атса, кайра 3 айлык регистрация ни в коем случае болбойт. Бул незаконно. Эми ошодеки сиз айтып аткан жанагы кыргыздар деле алдап атат да. Ошондуктан сак болуңуздар. Закондо эми баарыбыз бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди поддержка кылсак аябай жакшы болот эле. Ошондуктан айтат элем, 3 айлык регистрация кылганча, эгерде трудовой договоруңуздун срогу бүтүп баратса, анда гражданско правовой договор кылып кайра узартсаңыз. И не обязательно ошо 9 ай прям 9-нчу айды күтүпчү. 8-нчи айда деле трудовой гражданско правовой договор жазатып, дальше узарта бериңиздер. Границаны кесип өтүп чыгып кайра кирбестен. Ошондуктан ошо 3 айлык экинчи жолу, 3-чү жолу жасалган 3 айлык регистрациялар без трудовой договордун негизинде болбосо, анда бул незаконно. Аси мекендеш, Аси сурооңузду бериңиз. Аси суранды азыр келет. Нурлан байке, кандайсыз? Жакшы иштериңиз болду аке. Рахмат, жакшы. Нурлан байке, мен бир суроом бар эле. Мен мисалы официально иштейм десеңиз, бардык жерден өтүп келгенмин. Анан Кыргызстанга в отпускага кетейин деп атам десеңиз, мисалы мен трудовой договорум бар, отпускага кетип туруп, кайта келгенден кийин 3 айлык регистрация кылбай туруп эле сразу 1 жыл кылса болобу? Болот. Сизге жана айтпадымбы, сиздин трудовой договоруңуз бар болсо официально, сиз Кыргызстанга барып келип турганда, ошол ишканаңыздан ушул жерде до сих пор работает деген эле, действительно работает деген справканы аласыз дагы, кайра барып туруп эле сразу 9 ай эмес, сиз деген сразу 12 айга узартып берет. 1 жылга коюп берет. Ошону билейм эле, так эле албайм. Эфирлерге үйлешпей эле өткөрүп берем. Болайын деп рахмат чоң. 3 айлык регистрация кылбай эле койсоңуз болот, эгерде сиз официально иштесеңиз. Ламбакеде комментарийлерде суроо келиптир. Саламатсыз, депортация болгон Кыргызстандан жараны багында трудовой договор жасай албай калып кармалган экен. Азыр Сахаровдо трудовой договор жасап берем деп атат. Ошону азыр Сахаровдо дейт, трудовой договор жасап берем деп атат. Ошону кайда каратса болобу дейт. Кайра караса болобу дейт. Депортация болду экен. Болбойт да? Уже дагы бир жолу жанагы эженикимдей да, бул жанагыдай шылуу адвокаттар, шылуу мошенниктер ушундай кимдейден пайдаланып атат. Азыр аны трудовой Сахаровдо жаткан киши азыр трудовой договорум бар деп аны сотко берсе, сот анда карашты жылдырат. Ал киши 2-3 ай ошоки Сахаровдо отуруп калат да. Мындайча айтканда. Бизде мындай случайлар болгон аябай. Кышында мына биздин бир жараныбыз так ошолекиндей болуп отуруп калды. Пока биз соттун рассмотрениясын чыгарганчакты 3 ай ошоки Сахаровдо отуруп калды да. Кача биз эми чыгарып кеттик, бирок 3 ай отуруп калды. Ошондуктан Сахарова азыр Сахарова боюнча дагы положение чыккан да. Мындан үчүн сен биринчи жолу выдворение болуп атсаң, прям 100% эле алып барып Сахарова салбайт. Жанагынтип эле 5000 сом штрафты салып, анан эле өзүң чыгып кет деп кое берип коюп атат да. Кыргыздар аны түшүнбөйт. Анан чыкпай коет Россиянын территориясынан. Анан кийинки жолу кармалганда, как злостный нарушитель катары буларды Сахаровага салып атат да. То есть жана Сахаровдо жаткан бала мындан мурун дагы штраф алып, возможно, мындан мурун дагы выдворение болсо керек. Ал эми жанагы юрист бурекинин баардык обстоятельстволорун жакшылап карабастан эле
буга мен азыр трудовой договор жасап берип анан чыгарып кетем деп чынын айтыш керек алдап атат да. Хорошо. Muratbek бериңиz суроо. Бизде суроо өтүлөр коюп кеттик. Бат-баттан сурооңуздарды беребиз. Assalomu alaykum, Bayke kardeş. Жакшы, Кудайга шүгүр. Men turdoy registratsiyam tugөнүp 9 ay, 1 жылдык. Анан узартканга барсам, узартпай калды да 2 штрафың бар экен деп. Анан мен за границага кирди чыкты кылып келдим дагы. 3 айлыкка койдум. Ошол туура болдубу эми? Сиз эми кирди чыкты жасап келсеңиз 3 айлыкка койгон туура эле. Трудовой договорум бар, жана сиз айттыңыз го 3 айлык бир эле жол болот деп. Түшүнбөдүм, кандай дейсиз? 3 айлыкты бир эле жол жасаш керек, анан кийин кирип чыгып 3 айлык жасай берген болбойт деп атпайсызбы? Ошого. Сиз кирди чыкты, сиздин буга чейин трудовой договоруңуз бар болчу да, туура айтамбы? Ооба. То есть мен жана айтпадым, ушу сиздин трудовой договоруңуз бар болчу, уже сиз ошол эки жана 90 180 дегенге уже не подпадайте уже. Сиз трудовой договор жасаган күндөн баштап баягы 90 күнүңүз жаңырды деген сөз. Сиз азыр кайра кирди чыкты жасадыңыз да. Ооба. Сиз азыр жаңы келген киши болуп атасыз, сиз азыр 3 айлык регистрация жасап, андан кийин трудовой договордун негизинде кайра 9 айга улап кетсеңиз болот. Ошол. Эме 9 айга улайын десем, сен 2 жыл мурда 2 штраф алган экенсиң 18.8 боюнча. Сага узартканга болбойт дегенде мен кайра кирип чыкканмын да. Анда 3 ай сайын барып келип турсам болобу экен, ошондо. Жок. Сиз өткөндө чалгансыз. Сиз Санкт-Петербургдан чалып атасыз, мен сизди эстедим. Приморский райондон барып регистрация кылайын десем узартпай койду экенсиз, э? Сиз азыр 3 айлык регистрация кылып, трудовой договоруңузду жазатып, жакшынакай кайра оформить этип, уведомленияны жиберип туруп, кайра ошо 3 ай бүткөнүн күтпөстөн эле ошо биринчи эле айда деле трудовой договоруңузду алып алып туруп, кайра узартканга аракет кылыңыз. Мен сизге өткөндө айткам, федераль миграцион службага барасыз, узартып бер деп ошол кайра регистрацияны. Эгерде ошолор жок, сеники ошол экинде экен десе, сиз айтыңыз, официальный мага отказ жазып бергиле деп. Мен сизге айткам, Приморский район эмес, башка райондон регистрация кылып көрүңүз деп. 3 айлыкка башка районго койдум азыр. Бул эмедечи. Эчтеке деген. МФЦ койдум, ал базада барып жок. Бирок таанышымдын үйүгө койдум, ал верный шенистүү бала го, бирок ал эми трудовой договоруңузду алып алды, ошол жака дагы кайра 9 айлыкка койдурам деп эле. Неметиңиз, эгерде сизге уведомление бериш керек болчу, ал сизге постановление чыга элек, сизди черный списокко түштү деген кулактандыруу бериш керек болчу да. Черный списокко жок, андай кулактандыруу жок. Анан сизге отказ кылганга просто-напросто ошол эки федеральный миграционный службанын сотрудниги алдап койду да, сизди мындайча айткандачы. Может быть, ошол мен за границадан кирип чыгып атканда эле эгер черный списокто болгондо ошол жактан чыгып калмак да. Конечно, сизди киргизмек эмес да. Мен азыр 2 жыл мурда 18.8 2 штрафың бар деп эле ошол тормозить чыгат да, ошол эле. Эми сиз айтыңыз, ал постановление чыга элек, черный списокко түшө элек сиз ал жөнүндө решениясы жок эле, алар отказ кылганга акысы жок болчу да сизге. Биринчи эле жолу неметкенде. Азыр мен эмес, мен билгенден көп эле тааныштарым ошо 2 штрафың бар экен деп коюп атат деп мен угуп атам да уже. Бул боюнча ошо кат жазыш керек да, ошол эки федеральный миграционный службагачы. Либо постановление чыгарып черный списокко салып ары, либо отказды мындай нормальный кылыш керек да. Сеники решение чыга элек жатып эле, анан сен черный списокко түшүшүң мүмкүн бар, сени азыр регистрация койбойм деген болбойт. Эгер черный списокто болсоң, койбой койсо, это түшүнүктүү. Түшө элек кишини эле кантип ал тигилек отказ кылганга акысы жок. Түшүнүктүү болду окшойт, Muratbek байке. Ооба, рахмат. Кезек берер кийинкилерге. Элмир Алматова сурооңузду бериңиз. Элмир Алматова суроо жок болсо, Авазбек Камалов. Авазбек Камалов да жок болсо, Ария ким? Дана барбы суроо? Алло. Да. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы байке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кутуп аткан орозоңор кабыл болсун. Бирге болсун.
Akke, men suroom ушундай, мен 21 Mart günü пересечение границы кирди чыкты кылып келдим. Так. Ошого теракт болгон себептүү көчөгө чыга албай калдым. Так. Миграционный карточка менен канча күнгөчө жүрсөм болот без регистрация? Siz Kırgızistan'dan жарандысыз да, туура айтамбы? Ооба. 1 ай жүрсөңүз болот. 30 күн. Бирок ошол 30 күндүн ичинде желательно 3 айлык регистрацияга коюңуз. Дагы бир суроо, гражданский правовой договор кылсам, налогун канча сомдон төлөйм? Налог. Ал алган айлыгыңызга жараша болот. Эгерде гражданский правовой договорго минимальный айлыкты көргөзүп койсоңуз, например, 15.000, 10.000 көргөзсөңүз, где-то 400 сомдон 900 сомго чейин неме төлөйсүз. Налог төлөйсүз. 1 ай. Ал налогду кайерге барып төлөйм? Телефон төлөп койсом болот да? Телефондо сиз ошо самозанятый болуп катталышыңыз керек ал боюнча. МФЦдан же болбосо налоговый органдан катталасыз самозанятый болупчу. Ошол жерден эле мой налог деген приложениени көчүрөсүз. Мой налог деген приложениени көчүрүп, ошол мой налогго карта байлайт. Ошо отдельный карта ачып эле ошол экен байлап коюңуз дагы айына ошол 15.000 көрсөтүлсө, 15.000 салсаңыз, налоговый орган өзү эле сиздин доходуңуздан налогду высчитывать этет. Сиз налог төлөп, калган акчаны чыгарып аласыз. Рахмат. Эч жака барыштын кажети жок, ошо приложениеден эле төлөйсүз. Рахмат силерге, ишиңерге ийгилик. Элмира, бериңиз сурооңузду. Элмира, суроо барбы? Саламатсыздарбы? Мен кыздардын эсебинде ушу жерде окушат, бирок регистрация жасалган эмес, мен паспорттун сурообу өтүп калып. Паспортко тапшырып койгонбуз, бирок школдон требует этет. Эми аны кандай кылып жасап апарып беришим керек? Паспорттун сурообу бүтүп калган эле. Кимдин паспортунун сурообу бүткөн? Сиздикиби? Кыздардын паспорту. Кыздардын паспортунун сурообу бүтүп калса, регистрация только паспорттун срогуна чейин жасалмак да. Сиз ага чейин деле жасаткан эмессиз да, туура айтамбы? Ооба, жасаткан эмесмин, себеби булар несовершеннолетний деп элечи. Несовершеннолетнийлер дагы каттоого турат эжеке. Эми мындай кыласыз. Сиз свидетельство о рождениялар бар да эжеке, туура айтамбы? Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк. Бар, ооба. Ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен регистрацияга коесуз. Миграционный карталар барбы? Миграционный карта бар, бирок 1-апрелде чыгып калат паспорту. Ошондо алып жасатсам болобу? Жасатсаңыз болот, бирок ошол эки же сиз турган үйгө регистрация кылыш керек, же атасы турган үйгө регистрация кылыш керек. Несовершеннолетнийлер. Формага чүп Кыргызстанга кеткен, азыр бул жерде балдарым менен өзүм эле. Өзүңүздүн трудовой договоруңуз барбы? Ооба. Ошол трудовой договордун негизинде сиз канча убакытка регистрация болсоңуз, ошончо убакытка тигиреки кыздарыңызды регистрация коюп берет. Но единственный регистрациясы жок жүргөн үчүн штраф салат. Ал штрафты несовершеннолетнийге салбайт, сизге салат. Ошону төлөп каласыз. Бул жерде төрөлгөн балага дагы регистрация жасатышым керекпи? 4 айлык кызга. Жок, ал бул жерде төрөлгөн бала сиз Кыргызстанга чыгышыңыз керек да. Ага да регистрация жасатыш керек негизи. Бирок ал миграционный картасы жок да. Биз төрөлгөндөн бери чыга элекпиз да, бирок ошону жасатамы, жасатпаймы деп Вообще сиздер доктурдан сурайт го регистрация жаңы төрөлгөн балага деле. Биз эч жака катталган жокпуз. Платный услугага барсам дагы албай атат азыр эч жерге. Эмнеге? Потому что сиздин регистрацияңыз жок болот. Ошол экиге балаңызды деле ошо өзүңүздүн немеңиз менен каттатсаңыз болот да. Өзүңүздүн мына мен жаңы төрөгөм, мынакей бала гражданин Кыргызстан. Анын гражданствосын определять эте албайчат да аларчы. Ошо гражданствосын определять этип турган регистрация кылышпай атат да. Бул жерде төрөлгөн десем делечи. Полис жок, прикрепление кылбайт, ооба. К сожалению, платный аласыз да сиз. Ошо платныйды дагы кылышпай атат да. Ушул жерде төрөлгөн, биз өзүм Кыргызстандын жаранымын, бул жерде төрөгөнмүн десем деле болбойт деп эле калышпай атат.
прикрепление албайт, бирок жанагы платный менен ийне сайып неметишет да. Ошо платный Беришет. услуга деле акча төлөймүн, прививкасын алдырып коеюн, хотя бы баланын временно десем деле болбой атышат да. Албайсың. Жок, болбойт бу жерде деле. Кайсы шаардан чыгып атасыз? Москвадан. Москвадан ошо жана Чолпон эженин номерун берсең, Чолпон эже көбүрөөк билет. Бизде ушу жаш жетелек балдар, жаңы төрөлгөн балдар пособие боюнча ошолеке Чолпон деген жакшы кыйын эжебиз бар. Ошолекинден дагы кошумча неме алсаңыз болот да, консультация. Аха, макул, рахмат. Так, урмат бериңиз. Assalamu alaikum warahmatullahi. Алейкум ассалам. Мен деген менің жаңағы лекарство сама не деп қойшы Выдворение. Выдворение деген үшін ошо июнь айындачы анан обжалование түсүп 10 күнүн ичинде 21 март кечээ наркомдун сотун болду да анан ал жерден бирок мен өтпөй калдым неме кылып отмена болуп калып анан азыркы учурда данный момент Москвада жүрөм да. Мен жакшы укпагам, урмат. Утулдуңбу же уттуңбу? Утулуп калдым, Утулуп калдың, анан? Азыркы учурда ошо жетелекмин да, бирок Москваданчы, ушул жетелекмин. Анан мен жумуштун жанында ишенем да, жумуш анан чыкканда эле сразу үй болуп калат да. Кармалбай, ошо бир айдын ичинде кармалбай өтүп, кетип калсам эчтеке эдим, ошону сурайын дедим эле да. Кармалбаганга аракет кылыңыз, эгерде сиз официально иштейсизби? Официально иштесем да. Официально иштесеңиз, азыр дагы сиздин бир моментиңиз бар. Сиздин ишиңиз неме атады? Адвокат жалдадыңызбы? Ооба, адвокат жалдаган, карабай койдум мен деле ким стоп. Кыргыз адвокатпы же орус адвокатпы? Кыргыз жок. Ким деген? Унуткам бирок. Мен башында орус эже бердим, андан кийин кыргыз эже минуттун орус эже албай коюп жарым жыл бермейди. Короче, азыр сенде да бир момент бар. Эгерде адвокатың жакшы болсо, кассационный жалоба берсең болот да. Кассационный жалоба берсең дагы 5-6 ай дагы соттошуп жүрө бересиң да. Бир ай болсо жетет эле болду, элбет эле буюрса. Анда кармалбай жүргөнгө аракет кылып бир айдын ичинде чыгып кет анда. Ошо эстеке жетпей, эптеп аэропортко жетип кетсем. Эми сенин колуңда баягы неме арыз, апелляционный арыздын копиясы барбы? Ооба, бар. Ошолекини көргөзүп коюп жүрө бер, мынакей мен соттошуп атам дагы. Полициялар деле сот системасын көп түшүнө бербейт. Аэропорттон чыгып атканда текшербейт эстекени да. Аэропортко жетип алсаң, аэропорттон эч ким текшербейт, чыгып кетесиң анан. Чоң рахмат байке. Хорошо. Так, акыркы суроо комментарийде бар экен. Кандай жаш балдардын паспорту суроо бүтсө, метрика менен кетсе болобу Кыргызстанга дейт. Ооба, метрика менен кетсе болот. Метрика менен кетсе болот, э? Болот экен метрика менен. Анан бизде азыр личкама чыкты, по-моему, Оксана окшойт, жана метродон деди эле го. Сразу күйөөсүз жанагы Сахаровдон неме алып, как его, Сахаровдун жыйынтыгы боюнча запрет алып, анан запрет болуптур, жана оор чыгып, анан кийин ал запреттен чыгарышыптыр, Гүлза чыгарган экен муну. Анан келгенден кийин дагы немеге түшүш керек деп атыптыр азырчы. Ооба. Анализ тапшырыш керекпи? Обязательно, милдеттүү түрдө. Анткени ал тигилеки Кыргызстандан биз эми ошолеки Роспотребнадзор боюнча да иштейбиз да, аябайчы. Кыргызстандан Роспотребнадзор баягы Россиянын территориясынан чыгарып ийет дагы. Ал жерде айтат да, ушулекинде деген подозрение чыкты ушул ооруга. Кыргыз жарандары ушулеки Кыргызстанга келгенде эми жаш урун эмес 98%-нен ушулеки подозрение болгон оорулар чыгып атат. Чын айтыш керек. Анан биз ошолекилерди ушу Кыргызстандагы ооруканаларга жиберебиз. Лично мен биздин юридический компания айтабыз, ошолеки барып, ошо Кыргызстандан анализ тапшыр, ошолеки ооруканага барып. Эгерде анализиң тастыкталса, андан уялыштын же болбосо эч кандай немеси жок, дарылан дейбиз. Дарыланып,
какштык ошо дарыланды баланча препарат менен дарыланды баланча больницада жатты же болбосо ушул экинде амбулаторный лечение алды деп справка алып келип анан биз ошол экинде Роспотребнадзордон чыгарабыз. Анан кайра ошо Роспотребнадзор границаны только 3 айга ачат. 3 айга ачканда ошол 3 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын жараны Россияга кирип келип, анан кайрадан жанагы медосмотрдан өтүш керек. Анан ошол медосмотрдан өткөндө баягы справкаларды биз жөнөткөн справкалардын результаттары менен карашат дегилер. Анан эгерде дарыланып келген болсо, тигиреки уже кандайдыр бир показания берет да, ошого жараша анан дальше уруксат берет. Эгерде кайра өтпөсө, анализдери же болбосо туура эмес чыкса, буларды кайра запретке салат. Ошондуктан кайра Россияга киргенде Роспотребнадзордун кайра карамагынан өткөн милдеттүү. Андан сырткары дагы, мисалы үчүн ал жанагы биз айтып атпайбыз, временно 3 айга ачат депчи. Ал анализдерди өтүп бүткөндөн кийин ошонун жыйынтыгы менен кайра Роспотребнадзорго кайрылып, анан до конца жок кылыш керек. А то 3 айдан кийин ал срок бүткөндөн кийин кайра черный списокко салып коет. Биринчиден аябай процедуралары орустардыкын билесиздер, мындай орусча айтканда замысловатый да, мындай чаташ да. Ошондуктан желательно ошол юристтин айтканын кылып, тез арада өтүп, баардык неме списоктон чыгарып алыш керек да. Антпесе кайра черный списокко түшүп кетет. Так, эгерде Айбек деген айталы бат суроңор бергиле бүттүн, экөөңөр суроңордон жабап. Айбек бергиле суроңор. Айбек айталы, барбы суроо? Жок. Энде бир суроолор берип атсамбы? Бергиле. Кнопканы эми басыпмын, кечиресиңер. Ассаламу алейкум. Айбек мырза, мен официально иштеймин. Burada kvartira снимать etip atkanda хозяин 6 айга продлить etip берчеле. Анан ал жерден чыккандан кийин только 3 айга продлить etip атам да, бола береби? Жок, болбойт. Сиз трудовой договоруңуз болсо, трудовой договордун негизинде 3 айдан регистрация кылып атасызбы? Ооба, официально иштейм. Эгерде трудовой договордун негизинде 3 айга кылсаңыз болот, бирок кайра эле регистрация кылган сизге да кызыгы жок го, ошон үчүн сразу эле 9 айга кылганыңыз оң да. Ооба, эми азыр сразу 9 айга кылганда сразу 9 айдын акчасын сурайт экен да, ошого кыйын болгон үчүн 3 айга неме кылып атам да. Түшүндүм. Трудовой договорду жасаган адам сразу 20 баланча сурайт экен да. Ал 8-ти берип эле 3 ай жасатып атам да. Законный элеби? Законный эле. Эгер трудовой договордун негизинде кылып атсаңыз, анда законный эле. Ооба, трудовой договор официальный. Вот анда 3 айдан кыласыз, ала жок анда. Эми желательно ошо 3 айдын ичинде башка эле хозяиндар менен сүйлөшүп эле 1 жылдыкка сразу койдуруп алыңыздар. Кээ бекер эле коюп берип атат. Эми мурда бекер кылып жүргөм да, квартира снимать этип жүргөн. Анан чыккандан кийин уже кылып бербей коет экен да. Чыккандан кийин эле жашап берем деп атты хозяин, бирок өзү через телефон кыла албай койду да. Удаленный. А мурда МФЦга барганда МФЦдан сразу эле жасап берчү, анкета толтурчу эле. Сизге номер берем бир, Айбек. Онлайн жазаткандын немесин алып алыңыз, Айбек. Онлайн жазаткан процедурасы бар, ошол экенде видеолор бар да. Ошо интернеттен эле кантип подавать этсе болот дегенди үйрөткөнчү. Ошол экенде эле хозяиниңизга жиберип коюңуз, может жазап бере алат ошол негизинде. Жардам бере турган эрежелер бар биздин каналда. Мен сизге номер жөнөтөм, өзүңүз байланышып анан кийин сүйлөшөсүздөр. Эгер үйүңүзгө барып кылып бере турган болсо тыйын бересиз да. Олайын болсо дагы акча сүйлөшөсүңөр ошол. Хорошо, мен азыр жакында 3 айлык кылдырып алдым да, кече бүттү деди, даяр болду. Бүтүп берсин да, кийин сүйлөшөбүз. Хорошо, сүйлөшөбүз. Рахмат. Так, мен жумушка киргенмин, бардык документтерди алып барып бердим дейт. Бирок трудовой договор бербей жатат. 2 ай болуп калды. Зарплатаны да берилек дейт. Кандай чара көрсөм болот дейт. Федераль миграционный службага арыз жазса болот. Ошол экенде коркутсун, мен азыр миграционный службага арыз жазам. Или эгерде Москвада болсо, жана Кыргыз Республикасынын эмгек жана миграция өкүлчүлүгү бар, ошого кайрылса дагы ошолор да жардам беришет. Миграционный отдел,
жана бизде миграцион отдел деген бар го, ошонукилер. Мынакей Уматбек эже бүгүнкү эфир аягына чыкты. Баарыңыздарга рахмат катышканыңыздарга. Болду эми. Берсин, мага бергиле. Бериңиз. Мындайда кыргыздын жарандары могу Россияда төрөп атышат. Төрөгөн балага жаңы төрөгөн баланы миграцион учетко турарда мына Москвада ар райондо ар кандай чыгып атат да. Кээ райондо миграционный картасы болуш керек жаңы төрөгөн баланын. Кете чыктырылып келе, анан өзү отказ кылып атыптыр. Мен эле өзүм бир тууган эжем 3 жылдан бери эле баласын бияктан төрөгөн. Өзүнүн регистрациясын турдуу договор негизинде эле ошол жаңы төрөлгөн баланы без миграционный карта эле коюп берип атат да 3 жылдан бери. Өзү закондуу положениясы кандай өзү негизи? Кээ райондо коюп берип атат, кээ райондо отказывает. Законный положение боюнча ошол эки закондо миграционный деп жазылганда бир эки жерде төрөлгөн балдар даже жана гражданствосын определять этилбей калып атат да, ошол эки вопрос болот да. Там иностранный гражданин или гражданин России депчи. Түшүнөсүзбү? Именно закондо жазылбай калган ошо миграционный карта деп жазылып калган да. Ошон үчүн кээ бирлери сурайт, кээ бирлери ошо гражданствосын определять этпей эле регистрацияга коюп берет. Ар райондук ар башка болуп атат. Эми закон зависит этип атканында так жазылбай калган болсо сотрудниктен зависит этип аткан да райондун. Туптура ошо сотрудниктен зависит. Эгерде сотрудник мындай грамотный болсо отказ кылып коет да. Неграмотный эми көпчүлүк эле билбейт бул закондун кычык-пычыктарын дагы биз билбейбиз да. Кээ бирлер кое берет регистрация жакшынакай эле. Рахмат чоң. Суроону берип алайынчы. Так, айтыңыз. Биздин таможенный союздабызда биз мисалы Кыргызстандын граждандарычы, Кыргызстан. Анан кийин бизде мурдагы ошо таможенный союзга кирген убактагы закон боюнча биз Кыргызстандан келгенде, Москвага киргенде бир ай регистрация миграционный картанын основаниясында жүрүп, бир айдын ичинде регистрация алганга укугубуз бар эле, туурабы? Жок, биз тигиреки таможенный союзга киргенге чейин 7 күндүн ичинде регистрацияга турушубуз керек болчу. Ошого чейин 7 күн таможняга союзга киргенден кийин бир айдын ичинде турушубуз керек. Турсак болот деген мүмкүнчүлүгүбүз бар эмеспи? Ооба, бар. Акыркы убактарда изменение болгон жокпу деп сурайын дедим эле да. Экен себеби жакында эле Кыргызстандан бир ай болду, 1-2 бала келген. Алар биринчи жолу келип аткан экен Москвага. Анан биз жашаган квартирада регистрацияга тургузуп, бияка биздин бир комнатабызда жашап, ошока келишкен. Анан кийин балалар бияктан жумушка кире албай коюп, регистрациясын алып, анан Подмосковьяга жумушка кетишкен, ошока сүйлөшүп. Ал жака барсаңар бир айдын ичинде иштебептирсиңер, трудовой договоруңар жок, эч жерде иштебептирсиңер, силер границага чыгып келгиле деп койгон, кайра границага кетириптир. Ушул негизи туурабы же туура эмеспи? Биз бир айдын ичинде регистрация алып, анан 3 айдын ичинде трудовой договор алышыбыз керек го негизи, ушундайбы закондо? Жок, негизи закон боюнча биз ошо бир айдын ичинде трудовой договор алышыбыз керек. Негизги закондо ошондой жазылган. Бир айдын ичинде биз эмнеге ошол бир ай ошо регистрациясы жок жүргөнгө уруксат. Биз ошо именно бир ай ичинде трудовой договор ишке орношуп, трудовой договор алып, анан ошол трудовой договор менен тиги федеральный миграционный службага барсак, сразу 9 айга коюп берет деп жазылган да закондо. Бир эки жерде жана 3 айлык регистрация деген мындай каралган эмес. Бирок закондо ошол жерде казус чыгып калган да. Например, биз келгенде ошол эки ишке киргенде бизден сразу эле регистрация сурап атпайбы? Ал трудовой договорго регистрациянын негизинде трудовой договор берип атат да. Ошон үчүн бир эки жерде закондо кичине карама каршылык келип калгандагы анан жана 3 айлык регистрациялар бизге как бы уруксат берилип калган да. Ошондуктан булар келгенде 3 айлык регистрация кылбадыбы мисалы үчүнчү? Ооба. Айтамбы? Ошо 3 айлык регистрация кылганда бир эки жерден жумушу жок болуп калып, тиги эки жерден трудовой договор бериш керек эле. Вообще-то. Мында болуп калды да, алар келген убакта деген биз келгенден кийин эле бир жуманын ичинде электронный виде подавать эткенбиз через госуслугу. Анан жана предвыборный кампаниялар башталып ошол жерде эме болгондон кийин
сбой связь болуп кайра обратно госуслугиден эме келбей калды, уведомление келбей калат. То есть тиги базада турат, бирок уведомление жок, обратная связь да. Анан кийин биз кагазга распечатка кылып алып барып, ошол жерден тиги эмеден МВДнын сотруднигинен ошол жактан басырып чыкканбыз. Срок бүтөрүнө 3 күн калганда басырып чыкканбыз. Колуна тийген алчы. Анан ошол эки менен кийин жумушка барса ошондой деп коюптур. Негизи практика боюнча биз баягы көптөн бери жүргөндө 3 айлык, 9 айлык деп эме кылып атабызбы дегеним го. Ооба. Бурекеженде жана ишканасы эле бурекеженде баягы мындайча айтканда капризничий деп койгон да. Ишканасынан эле кеткен, ишканасын кичине мындай давить этип эле ошол жерден жок, бизде мындай закон ушундай, мынакей. Силер трудовой договор берип алганга шартыңар бар деп эле ошол жерден алса болмок да. Түшүнүктүү. Рахмат, суроого жооп алдым окшойт мен. Жок, хорошо. Урматтуу мекендештер, биздин Telegram каналга азыр мүмкүнчүлүк бар. Чакырып турган уктарды кошуп койгула бардыңыздар. Ссылка азыр доступный, канал открытый. Бардыңыздарга там мүмкүнчүлүк бар ушундай эфирлерге катышып сурооңуздар жоголганы. Кийин мындай мүмкүнчүлүктөр болбой калышы мүмкүн, ошон үчүн баарыңыздарга суранып кетем, что мүмкүн болсо азыр баарыңыздар пайдаланып калыңыздар. Айталы Абидинов дейт, Мирлан байке. Эсте чыгып калыптыр. Бериңиз айталы сурооңузду. Бериңиз. Сурайын деген мекендештер барыңарга тынччылык, аманчылык. Мен сурайын деген маселем эмеге гражданство тапшырса РВП анан ВНЖнын кандай айырмасы бар? Мен ошо гражданство тапшырсам деген анан экинчи суроом ошо двойной гражданство деген барбы азыр жокпу? Так, биринчи сурооңузга сиз ошо РВП менен вид на жительствонун айырмасы бул РВП деген разрешение на временное пребывание деп коет да. Бул ошол эки аймакта, мисалы үчүн сиз Москвада алсаңыз, Москванын гана аймагына тиешелүү ошол жерде жашаганга уруксат бере турган кагаз. ВНЖ уже бул более чоңураагы бул да. ВНЖ алгандан кийин уже сиз бүт Россиянын бардык аймагында жүргөнгө, ошол жерде иштегенге уруксат аласыз. Анан сизге дагы бир суроо, ошол эки сиз гражданство алган атпырсыз, кайсы негизде алган атасыз? На каком основании алган атасыз? Сиздин туугандарыңыз гражданин Россия же квота менен алган атасызбы? Ошол маселени караш керек да. Эгерде туугандарым бир тууганым да гражданство, жубайым да гражданство. Сиз жубайыңыз аркылуу ала турган болсоңуз, анда желательно сразу эле вид на жительство тапшырыңыз. Сиз вид на жительство алганга акыңыз бар. Вид на жительство алсаңыз, сиз тезирээк эле паспортко тапшырганга сизде мүмкүнчүлүк болот. Анан экинчи сурооңуз жана двойной гражданство барбы деп атпайсызбы? Эми двойной гражданство бул өзүнчө отдельный закон чыгыш керек да. Например, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда двойной гражданство жөнүндө закон кабыл алынган эмес. Эгерде мисалга алсак, мисалы үчүн Тажикстан менен Россиянын ортосунда ошо двойной гражданство жөнүндө закон бар. Ал закондо жазылат да, мисалы үчүн российский гражданство алган тажик гражданы кандай Россиянын территориясында кандай укуктарга, кандай милдеттерге ээ деп жазылат да. Биз Кыргызстан менен Россиянын ортосунда ошондой закон жок. Бирок биздин Кыргызстанда закон бар. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкпай туруп эле башка мамлекеттин жарандыгын ала алат деген закон кабыл алынган бизде. Ошондуктан сиз эгерде гражданство алсаңыз, Кыргыз Республикасынын гражданствосунан да чыкпайсыз. То есть сиз Кыргыз Республикасынын гражданы бойдон каласыз. Анан ушул экинде маселе болот. Например, сиз Кыргыз паспортуңуз да бар, российский паспортуңуз да бар да, орус паспортуңуз бар. Анан ошол экинде сиз Россияга келсеңиз, орус паспортуңуз сиздики күчүнө ээ болот. Кыргызстанга барсаңыз, Кыргыз паспортуңуз күчкө ээ болот да. Так что сиз эки мамлекеттин тең жараны деп эсептелесиз. Рахмат. Суроого канаттандым, рахмат. Ишиңерге ийгилик, тынччылык, аманчылык эл кыргыз элибизге. Рахмат. Рахмат баардыгыңыздар менен кийинки эфирде жолугушууга аман туруңуздар. Мирлан байкесиге дагы бир жолу ыраазычылык. Биздин YouTube'дагы видеолорду колдоп коебуз, лайк басып, подписка кылып, баардыгыңар аман туруңуздар.